эчиликке терең ыраазычылык жана ошондой эле активист балдарга бул жакта 90% боюндагылар жана 10% балдар эменендер. Активисттерге терең ыраазычылык. Эч ким эч кандай акча берүү, эч кандай таанышчылык деген болгон жок. Баары по-честному. Боюндагыларга да балдар эменендерге да балдар, активист балдар баарыбызга жардам берип, бизде 10 сом көтөргөн жокпуз. Баарыбыз өзүбүз өздөрүнүн бүт багаждарын өздөрү тапшырып беришти. Эч кимге эч кандай борчулук келген жок деп ойлойм. Эл аябай көп. Вот наша группа. Асележенин группасынан Асележеге терең ыраазычылык, Асележе, сиздин кыздарыңыз баарыбыз отурдук. Сизге терең ыраазычылык. Мынакей. Баарыңыздарга чоң рахмат. 26 май күнгө шейшемби. Мынакей биз Москвадан Бишкекке тынчаман келип алдык. Бизди мындай гостиницага жайгаштырышты. Бар жак шарты жакшы. Ысык суу, муздак сууларынан бери баары бар экен. Азыр байкаштырабыз дагы. Мынакей бүт бар жок шарттар менен. Бүт бар жок шарттар менен душ, керектелүүчү нерселердин баары бар. Жана дагы бир жолу ыраазычылык айтабыз биз. Мамлекетибизге, өзүбүздүн элчиликке, посольствого, Кыргыз Республикасынын президентине ким айтты биздин мамлекет өнүгө элек деп. Ар бир эле мамлекеттин өзүнчө көйгөйү болсо керек. Бирок бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде бул деген өнүккөнлүк, жетишкендик. Мына 400 адам учуп келдик, баарыбызды ушундай жакшынакай жерге кабыл алып жайгаштырышты. Терең ыраазычылык билдиребиз.